Кыргызстандан Е9 ишчи визасы менен келгем Кореяга. Кореяда бир чолго ғой, Кореяга барып кнопка басып кетесиңер дейт ғой. Туура экен, мен дагы мындай кнопка басам, мындай өчүрөм болсо, эгер туура экен, калганын айткан эмес экен да. Кнопканы басып атам, калганы да бар. Ошол энергиясын окуучуларга да бере алаарына көзүм жетип, машыктыруучу кылып алдым десем да болот. Кыргызстанга убактым болсо баргым келет. Бокс залдары азбы көппү билбейм. Бирок барып жаш муундар менен өзүмдүн тажрыйбамды бөлүшкүм келет. Йомин Олпажанын менин менеджерим болот. Бардыктарга ото улуу адам 30-40тан аша бой кылган, бирини жеңилген. Салам достор, бүгүн биз Инчон шаарындабыз. Бүгүнкү каарманыбыз аябай таланттуу бала. Исраил Кыргызстандан Е9 жумушчу визасы менен келип, бул жерде артында турган заводдо эртең 8ден кечки 6га чейин заводдо иштеп, кечкижин ушул шаардагы бокс машыгуу залында машыктыруучу болуп иштейт. Менин атым Исраил Султанов, Кыргызстан Оштон болом, Ош шаарынан. Кыргызстанда бокс менен машык кылгам. 17 жашымдан бери машык кылып жүрүм бокс боюнча. Азыр кийин экзамендан отуп Кореяга келип, Кудайга шүгүр, Кореяда профессионал бокс кылып жүрүм. Азыр 4 бой өчтүм, 3 победа, 1 жеңилип калдык. Кыргызстандан Е9 ишчи визасы менен келгем Кореяга. Иштеп, жумуш кылып, тренировка кылып, Кудайга шүгүр, азыр тренировкада кылып атабыз, тренер болуп иштеп атабыз и плюс заводдо да иштеп атабыз, Кудайга шүгүр. Дары кыла турган нерселерди бул химикат менен ичине тыгып чыгарабыз. Кайрадан иштеп чыгаруу үчүн. Кореяда бир чолго ғой, Кореяга барып кнопка басып кетесиңер дейт ғой. Туура экен, мен дагы мындай кнопка басам, мындай өчүрөм болсо, эгер туура экен, калганын айткан эмес экен да. Кнопканы басып атам, калганы да бар. Кореяда ар кандай жумуш болуп атат. Оң. Маска. Не? Bir probleması himkat болгону. Калган ото жакшы, ото нормально иштесе болот. Это секунд. Сиздерде эмне болот азыр? Азыр топ берген, химикат болот, мындай жаңылап атат. Жаңылап? Ооба. Токун болуп атат да. Кыргызча сүйлөшүп кийин. Кыргызстандан азыр 2 адам иштешет. 2 жылдан бери чогуу иштеп жатабыз. Өзбекстандан дагы 8 адам бар. Кыргыздар ишти аябай жакшы кылышат, чынчыл да болушат. Алдыда дагы жакшы иштеп берет деген ойдомун. Кыргызстан жарандары чам. Кореяга келгенде корей тилин үйрөнбөй келсе, кыйналышы мүмкүн. Ошол үчүн тилди жакшылап үйрөнүп келсе жакшы болот. 잘 하게끔 그런 사람들인 것 같아요. Жумушту кылдаттык менен жасап, тилди да жакшы билишсе, алдыда дагы Кыргызстандан жумушчу чакырсамбы деген ойдомун. 나는 젊었을 때 Мен жаш кезимде бокс менен көп алектендим.
10 жылдай машыккам. Боксту аябай жакшы көрчүмүн. Профессионалдуу кылган жокмун. Бирок сүйүүчүлөр арасында үзгүлтүксүз машыккам. 이스마일은 저 체육관에 그 Исмаилди мен спорт залдан машыктыруучусу аркылуу таанып калып, бул жакка алып келгем. Бул жакта жумушта да иштеп, мелдештерге да чыгып, жакшы ийгиликтерге жетишип жатат. 6 раунддук мелдештерде өзүн жакшы көрсөтүп жатат. Жаш болгон үчүн алдыда Кореянын чемпиону, сыртка чыгып дүйнө чемпиону да боло алат. Биздин Исмаил жумушту да жакшы кылат, спорт жаатында да мыкты бала. 그 시간을 내서 나도 한번 가고 싶은데 그런 시간이 나는 Кыргызстанга убактым болсо баргым келет. Бокс залдары азбы көппү билбейм. Бирок барып жаш муундар менен өзүмдүн тажрыйбамды бөлүшкүм келет. 그 나라의 실정도 보고 싶고 ошону айтып берсең кандай болуп калды деп бул заводко кирдиң анан заводдон кантип бул жака келип калдың кантип тренер болуп калдың сен эмне баягы тренер кылып алганда бул жака ооба сен жетишкендиктериңе карап алат бекен мен биринчи заводдо кичине проблемалар болгон болчу. Айтыш керек жок да. Туурасы да айтыш керек жок да. Ундан кийин заводдо алмашып отурган болдум. Бир кеяксок болчу да бизде. Мына айлык болчу. Мына күнүк иштегенибизге эмес, айлык толуп болчу. Иш болбой вообще проблема жок болчу. Айлык ошондо кете берет. Ошого мен деди уруксат бере албайм деди. Ошого мен бул ишти жапып башка заводко кете турган болдум. Ошого тренер таап берди десем туура болот. Тренер Инстаграмга бир окуучума диет окуучу визага иш кыдырып атам деди. Мындан кийин мынакта жаңы тренерим, менеджерим көрүп калып, Исмаилди мен жакшы билем, тааныйм деп. Ошол Юсуп деген Казакстандын бала ошол залда тренировка кылат болчу. Визасы бүтүп азыр адашпасам Казакстанга кеткен же болбосо Кореяда иштеп жүрөт да. Билбейм азыр эмне кылат. Бокс таштаган. Ошол биз залга келсин деп, спонсорлор бар деп, азыр эми Кудайга шүкүр жаңы спонсорлор болду, башка болуп, мынакка келдик. Ундан кийин саданлар менен сүйлөшүп, башка кылып, кеяксок кылып, иштеп, эми ундан кийин биринчи иштеп залда тренер болуп алгам, только заводдо иштегем. Заводдо иштегенден кийин кеч байт ночь келип залда кичине балдарга лапа тутуп берип, башка кылып, эми биз кичине сүйлөшсө жакшы көрө турган адамдарбыз экен да. Залда бардык адамдар вегук да бизде. Ой, вегук дейм да, карыз только мен вегук. Ундан кийин сүйлөшүп турган эч ким жок. Енді біз мындай телефон менен чогула турган болсом залга келе албай калам. Телефон ойнобой турган болсом залга келе алам да. Мен ошого үйдөгүлөр менен сүйлөшө албайм, достор менен сүйлөшө албайм. Ошого залга келип кичине тренировка кылып, мындай карасаны келиштирип, карасам вообще жок болчу да, менен нөл болчу караса. Азыр Кудайга шүкүр анча билип калып, сүйлөшүп, башка кылып. Ошондон кийин тренер айтты, Исмаил деди, сен деди заводдо деди, 6га чейин эмес, 4ке чейин иште. Биз кетпейт, сага акчаны берейли, айлык сага төлөйлү, плюс заводдо иштеген башка төлөйлү деп. Ошол завод менен бул залдын ээси бир Хангук Гымсок деген, бул ортак ээси эмес кой, бул спонсору. Спонсору, ошондой болуп спонсорго айтабыз деп. Ул да спонсор да окей, макул иштесин залда дагы деп. Ооба. Азыр да бул заводдо да жакшы иштеп келгенимге Кудайга шүкүр, Кыргызстандан бир бала алып келген, Адил деген Абдуше сонун бала. Ошондой ишти түгөттүк, Кудайга шүкүр. Ар күнү ар кандай болуп өзгөрүп турат. Мен бойго чыга турган маалда мен 4ке чейин иштейм. Бой 2 жума мурун ошондой 4ке чейин иштеп кетем. Нормалда мен 6га чейин иштейм. 6дан кийин барып залда иштейм. Ошондой. Жатакананы кайсы жакта жайгашкан? Алысбы, жөө барып келесиңби? Жөө барып келем. Жөө барганда 3 минутталык жол ошондой. Үйдөн машыгуу залына чейин канча минут? Жөө жүрө турган болсок 10 минуттан кичине ашат. 15 минутта дейли. 15 минутта болуп калса керек. Ошондой. Күнүмдүк график ушундай экен да, жумуштан чыгып үйгө. Ооба. Ооба. Ошондой.
үйдөгүлөр менен да телефонда только обедте 1 саат тамак аш жеген убакытта сүйлөшөм. Мындан кийин залдан 11-де келем үйгө, 11-де келип так уктайм. Достор менен де, башка адамдар менен да ото узаклашып калгам. Бардыгы Исмаил сен Кореяга кеттиң, мен биз менен сүйлөшпөй койдуң, андай кылдың. Билбейтим мен мындай кылып жүрөм. Так убактар бар да, кеч калыш, карасар билесиз го, кеч калганда жаман көрүшөт. Ошого азыр да залда 2 бала звонить этти. Бүгүн саат качта келесиз деп. Мына уйга да келдик. Уйга барганда залдын рекламасын кылып асып койгом. Залдын адреси. Адамдар бүгүн кичине азгат. Мындай убакта жаш балдар 7 жаш бала бар да биздин залда. Он жаш болгондор саат 11-ге чейин келет. Аркандай болуп калат. Эми биринчи мен башка залга да барам да. Залга барып күндө мен залда үйрөтүп ушундай кылам. Нафтага суббота менен экинчи күн менен төртүнчү күнү барам. Мынакка понедельник, среда. Жума күнү ушул керек. Йомион Кожанин менин менеджерим болот. Бардыктарга ото улуу адам 30-40тан аша бой кылган, бирини жеңилген, бардыгын жүткөн. Мировой чемпион болгон. Азырга чейин Кореяда ото намдуу адамдардан бири болмок. Кожанин Чогман Кожанимин финал 운동은 조금 하고 싶어서 여기 세계 챔피언 할 때 어떻게 70년 그때 80년 할 때 그렇지 80년도 내가 이제 안녕하세요 전 프로복싱 WBA 주니어 플라이급 챔피언을 지낸 유명우입니다. 반갑습니다. 주니어 플라이급 85년도 1985년도에 챔피언 돼서 17차 방어전 후에 이제 은퇴했습니다. 스마일 저번에 시합할 때 보니까 전에 할 때보다 전에는 막 급하게 상대를 막 제압하려고 힘으로 막 급하게 했는데 이번 시합하는 거 보니까 치고 빠지고 상대가 들어오면 빠질 줄도 알고 아웃사이드 백스텝 하면서 빠질 줄도 알고 또 공격할 때는 들어와서 또 강력한 펀치를 구사하고 아주 이번 시합은 완전 진짜 퍼펙트하게 아주 너무 잘했더라고. Исмаилдин бирге мурунку Исмаил өзгөргөн, азыр өтө жакшы болгон. Мурунку Исмаил кичине каерде уруп, каерде чыгышын билбейт болчу. Азыр жаныбызда биз менен бирге тренировка кылып, каерде уруп, каерде качып кетишти өтө билет. Акыркы бою өтө жакшы болмок. Ундан кийин дагы пал раунд урушкандан кийинки бою Кореян чемпионату болот. Ундан кийин кемерин кургандан кийин Азияга, ундан кийин Европага ошондой кылып аракет кылат деп айтып атат. Кожаним, 우리는 кыргыз боксинг 할 때 무슨 생각하고 있어요? 일단은 옛날 전성기 때보다는 선수층이 굉장히 많이 없는데 그래도 이제 열심히 하고 있는데 아무래도 한국 선수들이 지금은 조금은 복싱이 침체돼 있어갖고 기량도 많이 떨어지긴 하는데 또 이제 요새 젊은 선수들이 열심히 하고 있어서 또 앞으로 좋은 선수들이 이제 많이 나오지 않을까 하는 생각을 하고 있습니다. 형들이 이야기했는데 코치님도 한번 우리 같이 그르스탄 가고 우리는 복싱 선수들이 너무 잘해. 근데 잘 모르겠어서 과장님도 그르기 선수들이는 같이 한번 그르스탄 가 같이 보고 같이 운동하고 여기 그르스탄에서도 너무 너무 잘해 선수들이 있어서 여기 리오 올림피아드 갈 때 2번 이겼어요. 문나르백 제이트백으로 한 번 더 가, 같이 살래요. 문나백 같이 살래요. 같이 가고, 다 운동하고 같이 한번 보고 있어서 이렇게만 해요. 그렇지. 시간 있으면 다 내년 5월. 내년 5월 때? 충분히 좋지. 그래. Мен Өзбекстанга дейт 2 жолу баргам дейт, балдарды алып барып, бойго чургам дейт. Чүнкү Алмазбек, Алымжан Назаров, Абдуррасул деген Өзбекстанда боксерлар бар. Биздин Йомион Кожаним алып чыгат Кореяда. Мен дагы калам Кыргызстанга барып, бир ул боксерлорду көрүп, андан кийин Кореяга алып келип бир жолу машык кылдырып, бойлор илажы болсо бойлорго алып чыгам, Кудай буйрса дейт. 그러니까. 네. 키르기스탄 우리 또 이스마일이 있으니까 우리 소속 선수고 우리 선수니까 우리도
키르기스탄에 좀 관심이 네. 더 갖고, 네. 더 갖고 하면서 네. 잘 교류하면 네. 서로 이제 아주, 좋아질 수 있는, 네. 좋아질 수 있는 그런 상황이 될 네. 것 같아요. 감사합니다. Koreya hazır Kore'de 5 o var da KBA var, KBM, KBA, KBS, ondan keyin KBF var. Men bunun üçüsüne katışkam. KBA, KBA, ondan keyin KBF'ga katışkam. Hazır KBA'da 3. sırada bolum, 61 kiloda. Kuday buyursa bir keyinki boy kemerge bolot. Koreyanın çempionu bolom, kuday buyursa hareket kılıp чемпион болушка аракет кылам десем туура болот. Азыр айта албайбыз. Негизи менден дагы жакшы балдар бар бокс боюнча Кореяда. Булардан бири Урмат деген кыргызстандык братан бар. Кореядан кеткениге 1,5 жыл болду. Азырга чейин Кореяда топ 10-ун ичинде турат да, азырда экинчи уровенде турат. Азырда корей балдар 58 килода урушкан бала Урмат деген. Урмат братан деген. Ошол барадан азырга чейин коркот да адамдар, карыс балдар. Урмат ото күчтүү болгон, хими номусе, чумуги номусе деп айтат да, азырга чейин чыгып башка кылып сүйлөшөбүз. Мен кыргызстандан десем, сен дейт Урмат деген таанысыңбы дейт да. Мен ошол баланы тааныбайт дедим да, ошол карыстар менен тааныштырды. Тренер айтып калды, бир Кореяда Урмат деген чемпион бала бар, KBA'да, KBF'да, KBM'де чемпион болгон бала бар дейт да. Бул 3 журналистте бул чемпион болгон Кореяда өтө кыйын да. Ошол бала кетпегенде азыр WBA Азия чемпиону болгон кемери үчүн ураша турган адам болчу да азыр. Ошого азыр Кыргызстан экен, виза алмаштырып ошону келет кайра Кудай буйрса. 이스마일이 복싱에 대한 열정이 Исмайылдын бул залда машыгып жатканына 2 жыл болуп калды. 살아가는 데 있어서 Исмайылдын бокска болгон чыгы аябай жакшы. Ошондой эле жашоодо аябай позитивдүү жана энергиясы көп. Ошондуктан ошол энергиясын окуучуларга да бере алаарына көзүм жетип, машыктыруучу кылып алдым десем да болот. Исмайыл карьера үчүн аябай аракет кылууда. Спарринг же жаттыгууларды кылып жатканын көрсөң аябай жакшы. Ошого дагы тажрыйба кошуп, машыгып мелдештерге чыкса өзүн жакшы көрсөтө алат. Жана күчтүү спортсмен болооруна көзүм жетет. 스파링이나 연습할 때 보면은 Эгерде биздин залга келем деген каалоочулар болсо, бул жака келип машыкса да болот. 실전 Мен дагы Исмайыл дагы колдон келишинче үйрөткөнгө аракет кылабыз. 라고 생각해요. 복싱에 여기 와서 운동하면은 뭐 저도 그렇고 마일이도 그렇고 잘 알려줄 수 있죠. 네네. 네네. Муну жаңы залдын менеджери Йонг Мин О деген Кореянын 70-жылдан 97-жылга чейин профессионал боксеру. 38 бой кылган, ошондой 40 бой кылган, бир жеңилген, калган бардыгын жүткөн адам. Ото бул сыйлыктуу адам да. Кореяда бардык адам тааныйт. Бокс боюнча илгиленип кызыккандар бардыгы тааныйт. Ошол адам мени азыр менеджерим болуп атат. Кудайга шүкүр, секин дейт го, сабыр кылып, талышып, Кудайга шүкүр Аллах берет экен. Аракет кылган бардык адамга Аллах берет экен да. Только кичине сабыр кылып, аракет кылыш керек экен. Азыр бизге мындай көрүп туруп бир адам айтты да, сен Исмайыл ушундай тренировка кылып атасың, башка кылып атасың. Биринчи келгенде бизге эч ким акча бербейт да, завод жумушчада, мындай залда да. Эми вес ташаш өтө кыйын да, бокс боюнча, бокста вес ташуу өтө кыйын. Эми курсак ач, заводто иштейсиң 12 саат, 10 саат, 8 саат. Эми жумушта бардык адам билет да, кандай жумуш болгонун. Эми курсак ач, эми тамак жей албайсың, вес ташашың керек, вес кылышың керек. Ошондой кылып, эми эмне дейт? Сабыр кылыш керек экен да, аракет кылыш керек экен, ошондой. Аракет кылган адамга Кудай берет экен. Ошондой. Кыргызстанда спорт менен машыгып жүргөн балдар бар да, Кореяда иштеп чогуп жүргөндөр. Ооба. Ошолорго кандай кеңеш берет экен, мисалы Кореяда кандай мүмкүнчүлүктөр бар экен? Кореяда аракет кылган адамга поддержка кылышат экен. Поддержка алып түшүп бар экен, аракет кылган, кичине аракет кылып койсоң, Исмаил эткен же болбосо, бизде мындай бой бар, чөчүнбү, мындай. Мынакей акча да кичине жардам берип башка кылышат экен.
эми акча дегенде да биринчи келгенде да акча бербейт да. Ошо кичине жүтүп, кичине атын таныткандан кийин ул адамга да поддержка кылып, муну жакшы экен деп башка кылып ошондой. Башында кичине кыйынчылык болот, ар тараплама кыйынчылык болот. Негизи биз Кореяга бардык адам, мен дагы тренировка кылганы келген эмесмин да. Бир дос бала бар болчу, Кореяга тренировка кылганы келгенсиңби деген. Ошого тренировка иштеген акча тапкан келгенбиз, ошого кичине кыйын болот башында. Үйлөнгөндөн кийин үйрөнүп калсаң, уже секен көнөсүн бардыгына. Адам көнөт да бардыгына. Жакта залдан сен машыктыруучу болуп иштеген үчүн айлык беришет. Айлык өзгөрүп турат. Иштегениме карап да, заводдо да иш көпак болуп калса, заводдо да иштеп калам, ар кандай болуп калат. Орточо $1000 $1,500 чейин акча берет залдан өзү тренировка кылып, тренер кылганымга. Мен 1-3-5 күнү залда болдум. Тренер кылып, жумасына 3 жолу. 2 жолу мен башка залга да барам, башка залга тренировка кылам. Ол залда Кореянын чемпиондору бар, башка бар, спарринг кылганы. Ошондой. Адам көп бола турган болсо, мынакта да келем, өзгөрүп турат. Дайындоо жок. Бул жакта иштеп жүргөндөргө ушул эмеге жакыныраак жерде кыргыз балдарга башка жака келип машыкса болот да. Сен жана скидка кылып берем дедиң. Скидка кылып берем да. Жазгыла Instagram'dan, TikTok'tan, WhatsApp'tan келгиле мына адресин таштап коебуз. Келгиле ар кандай эртең саат 10-дан кечпей саат 11ге чейин зал ачык. Карасаңар суббота воскресенье мен келем десең мен өзүм ачып берем. Бирге тренировка кылабыз суббота воскресенье. Калаган күнүңөр келгиле. Айына 130 000 сом. 130 000 won. Мен кемейтирип берем, же 80 000 кылып берем, же 100 000 кылып берем. Кыргызстанда да кылган болсо, биле турган болсо мен бекерге да кылып берем. Кореяда жүткөн акчаны жарымын менеджерге бересиң. Неге менеджерге бересиң? Бирге тренировка кылат, сага лапы тутуп берет, башка кылып берет. Ошого мен менеджер менен да сүйлөшүп 70-30 кылдырып беришке аракет кылам. Толка менин жалыма жакын адамдар эмес, Пусанда болобу, Сувонда болобу, каякта болсо да жазгыла. Завод менен дейм да, зал менен сүйлөшүп, башка залдар менен да. Азыр Кудайга шүкүр Кореяда анча мен таанышат да, залдан башка залдарга. Ошого мен сүйлөшүп, башка кылып, Сувонда зал бар, бир Темпл боксинг деген, Парана контур боксинг деген бар. Контур боксингден 7 башка жерлерде бар да. Ондан кийин Темпл боксингде да 2 бар, Темпл деп. Y-Gym бар, ошол зал Кореяда өтө көп. Толка мына барып, кичине өздөрүн көрсөтүп, башка кылып, аракет кылган сары жардам беришет бардык адам. Кыргызстан менен Кореянын айырмачылыгы тренировка боюнча жок. Кыргызстанда тренировка кылсаң, жакшы кылсаң көтөрүлөсүң да. Кудайга шүкүр мына Парижге барып, медаль жүтүп келди братан. Өзү жалгыз барып жүтүп келди да, туурса да. Бул өтө кыйын нерсе да, тренер да жок жанында барасың, сен медаль алып келесиң, бул өтө кыйын да, бул тарых жазды да братан. Серьезно да. Ушул тренировка кылган адам арды жерде сыйлыктанат да. Мисалы, мындай заводдо биз карастар менен ачып, ичип, айшыбал деп сөгүнүшүп иш кылабыз да. Залда ону эмес. Залда мен өзү тренер болом ғой. Кочуним, Исмаилним сыйлык өтө жакшы кылышат да карастар. Күлүп коебуз да, айт деп коебуз да. Серьезно да, заводдо болуп турат да, мындай кыл дегенде. Жумушубуз да ошого. Кесек, 안녕하세요. Очиним, чачынысы, урманıyor деп карыстарда сүйлөшүп, башка кылышып. Мындан кийин тренировкада бүгүн эмне үйрөтөсүңүз? Сиз ошондой да. Эми заводдо болсо, мынакта хеё болот да. Заводдо пандар бул жактан опун бар. Менин пландарым Кудайга буйрса, мен Кореяда чемпион болуп,
Кыргызстандан адам Кореяга алып келүү. Ошону аракет кылдым. Кореяда W1 деген зал бар. Ошол залдын ээси бул вегук балдар менен кызыкат да. Бул Вьетнам, Казакстан, Өзбекстандан балалар алып келет. Биринчи 4 Вьетнам, 4 өзбек бала келген да. Ошол эмнеге W1 залга. Азыр 3 вьетнамдык бала бар, билгенимде. 12 өзбек бала бар да. Өзбек балдардан экиси WBO Азия чемпиону болгон. Калган 3өө эмне болгон, эмне дейт? Кореяда чемпион болгон. Bundan кийинки бойлору эмнеге болот? Кемерге WBO Азия кемерге болот. Ошого мен дагы кичине азыр унча дагы жакшы таанышабайт да мени. Кореяда чемпион болгон эмес, мен просто так бойго жүткөн адаммын. Чемпион болгондон кийин Кудай буйрса ошол Кыргызстанга барып, Кыргызстандагы менеджерлер таныштырып, ошол залдар менен спонсорлаштырып, ошол WB1 залдын ээси угушум боюнча точно билбем канча сумма берет. 3 айга виза кылып берет башында. Бардык аракеттин өзү берет. Мотель, жашоо, тамак, аш бардыгын ошол залды берет. И боюнда $500 берет. Башында 4 раундтук бойго. Ондан кийин дагы берет. Ошондой. Бизде Кыргызстанда акча жок да. Иштейбиз да. Мен аматордо жеңилип калган бала азыр башка жерде башка нерсе кылып атат да, бокс таштаган. Неге кылбайсың десем, акча жок да дейт. Поддержка жок дейт. Кыргызстандан өтө көп адамдар жазат. Боксерлар жазат, кыздар жазат, боксер кыздар бар. Исмаил братан дейт, бир кыз бала да. Мен деди Кыргызстандан чемпион болдум деди. 14 жашта чемпион болгон экен. IBA'да кетип барып жеңилип калатыр. Лекин дейт, бизге поддержка кылышпайт дейт да. Биз үйдөгүлөр да поддержка кылышпайт дейт. Жаман көрүшөт. Кылбачы ошол тренировканы. Менин да үйдөгүлөр да ошондой да. Мен атам билбейт. Тренировка кылганымды билбейт. Бойго түшкөнүмдү билбейт. Мына келген бир адам ай братан тутайбыз жолуңуз түтүтөр десе сразу чаратты чага мен эмне деген элем деп. Ошондой да. Түшүнбөйт да. Кыйын да. Ошондой поддержка берели бири-биримизге. Чүнки неге десеңер, бизге эч ким бизге поддержка бербейт. Бизди колубуздан карыз келип алып кетпейт да. Биз кыргыз өнүктүрөбүз да. Жерге ура турганда кыргыз болот да. Жогору көтөрө турганда кыргыз болот. Ошого колубуздан келгенче аракет кылып, поддержка кылып, бир боксермы, эмне, ММА кылабы, күрөш кылабы, көрдүңөрбү, окуйбу, университетте окуйбу, паска Кыргызстанды желегин коюп койгула. Ой, братан, давай газын бас деп жазып койгула. Неге? Бул Карсол ошондойду жакшы көрөт. Популярный болушту өтө жакшы көрөт. Популярный адамды алып келүүнү өтө жакшы көрүшөт да. Карастар ошондой адамдар. Бизге фаркы жок да, биз популяр болобузбу, болбойбузбу, бизде проблема жок. Карыс ону эмес экен. Кореяда биздин нерсени машык кылыш үчүн тааныш эмес, популяр болушуң керек экен да. Тааныш билиш вообще кереги жок экен. Популяр боло турган болсоң, бул адам мындай экен, подписчасы мындай экен, подписка көп экен, жардам беришет экен, мындай видеолор изленет экен. Кара мына адамдар көрсөк, мындай адамдар эл бизди тааныйт экен дейт экен да. Ошого ушундай кичине поддержка кылып, комментарий коюп, башка кылып кылса дагы жакшы болмок. Медиа тарапынан Карстар өтө жакшы көрүшөт. Ошого биз бири-биримизге кичине поддержканы аябай жардам берип, башка кылып койсок жакшы болмок. Биз азыр ошол баланы чыгарсак, ошол бала дагы адам чыгарат. Жардам жанында алып келет да. Менин ошондой фикир. Чүнкү мен менен машык кылган балдар бар да, Кыргызстанда мен көргөм, атага чейин сүйлөшөм, башка кылам. Кандай келсем болот Кореяга дейт. Мен да ошондой машык кылгым келет. Тренировкага чыккым келет. Мен азыр эчтеке кыла албайм да, поддержка кыла албайм, барып менеджер менен тааныштыра албайм. Неге? Мени эч ким тааныбайт. Мен таанысам ошол бир менеджер таанат, бир спонсор тааныйт да. Ошого адамдар кичине жазып башка кыла турган болсо, надакта адам көрүп, мынакта Кыргызстандын бала чемпион болгон экен, мындай залда жүткөн экен, жеңилген экен деп, мен бир Кыргызстанга барайынчы, кандай балдар бар, спортсмен балдар бар дейт, барып көрөт, башка кылат, залдарды көрөт. Серьезно да, ошондон кийин ошол балдардан 1-2 адамды алып келет. Бир тааныш бала бар болчу да, Кореяда айнек заводда иштеген. Кетти,
Кыргызстанда да айнек завод курду. Ошо Сазан менен келишип бирге айнек завод курду. Ошондой да. Ундан кийин Сазан менен ото жакшы болсоңор, башка болсоңор, эмне дейт? Кел Кыргызстанга дейгиле. Бир көрүп кет, айлан. Бизде Кыргызстан десек толку тааларда эмес, биздин таалардагы суулар, кымыздар, серьезно, ундай жер жок да. Таанын үстүнө көл барбы? Кайсыда өлкөдө бар? Жок да. Кыргызстанда бар. Таанын үстүндө көл. Ого. Барып ошол жерди көрсөткүлө. Бул ото сонун болот да. Ысык көлгө баргыла жазында. Ошо ото сонун бул. Кыргызстанды көрүп таанытыш керек, Ооба, Кыргызстанды таанытыш керек. Билишпейт. Кореяда мен кыргызстандыкмын десем, Казакстан дейт да. Жок, Кыргызстан десем, Өзбекстан дейт да. Жок, Кыргызстан. Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Ёпек, Кыргызстан ишөө дейбиз да. Биз Кыргызстан десек, эмне калып туруп, Русия дейт да. Русиянын ичинде бир өлкө деп билет да бизди. Жок, Кыргызстан башка. Азыр мен 5 бой өткөрдүм. Биринчи боюмда жеңилип калган Казакстандык 19 чыккан бир боксер бала болчу, Казакстан чемпион болгон Юсуп деген. Биринчи раундда техник нокаут болгон. Ошондон кийин бардык адамдар Исмаил Кореяга келгенсиң, жумуш иштебейсиңби? Жакшылап, мындан кийин машина ал, машина сат. Кореяга келгенде негизи ошондой да бардык адам. Телефон кылат, машина кылат. Эми кызыкпаймын баштага. Эми секин керек болгондон кийин алабыз, башка кылабыз. Эми кызык болуп атат да. Ама мен ушул учур мага бокс кызык болгон да. Үйдөгүлөр айткан, Исмаил таштабы бул спорту. 10 жылдан бери тренировка кыласың, акча жок, башка жок. Расход кыласың, барасың залга, башка кыласың, кереги жок. Оюн травма аласың, кереги жок деп травмасына эч ким жардам бербейт да. Койчу Исмаил деп, мындан кийин макул деп күттүм. Мындан кийин тренер айтып калды, Исмаил бой бар, профессионал түшөсүңбү деп. Бул балада биринчи бойдо жеңилгенге. Ошол бала экинчи боюмда 3-чү раундда нокаут кылдым. Ундан кийинки бойдо 3-чү раундда нокаут кылдым. Ундан кийинки бойдо да азыркы 4-чү бойдо 4-чү раундда нокаут кылдым. 6 раунд болчу акыркы бой. Кудай буйрса bundan кийин дагы бир 6 раунддук же 8 раунд бой болот. Ундан кийин кемерге түшөм, кудай буйрса. Бойго даярдыктар кандай болот? Кайсы салмакта түшөт? Бойго даярдыктар эми биз заводдо иштегенибизде кичине кыйыныраак болот, чүнкү вес ташайбыз да. Вес ташоо бул өтө кыйын нерсе да боксерлорго. Азыр мен 63,5 менен 61,5 ой урушам. Акыркы бой 63,5 болчу. Кудай буйрса, bundan кийин 61,5 түшөм. Кудай буйрса. Заводдо 4-кө чейин иштейм. 4-төн кийин залга келип, залда тренировка кылам 2 саат, 2,5 саат. Ондан кийин тренер болуп залда иштеп, кеч 11-ге чейин ошондой болот да. 11ден кийин залды жапып кетем. Карантин болуп кеткен. Карантин болуп 1 жыл окубаганбыз. Ошондон кийин Россияга билет алып койгон. Болду, Корея битти деп ойлогом да карантинден кийин. Жок деди, 1 айдан кийин уже экзамен болот деген нагиме жатып калды. Ундан кийин билет алып койгон, мен бир айван сатып алгам да, кымбат болгону карантинде. Элде акча жок. Ундан кийин братан айтты, мен оз братаным айтты, Исмаил деди, эки кишинин Амады менен Россия ойношуп болбойт, бир аракет кылып көрчү, братчика деди. Макул дедим. Ундан кийин окудум. Ундан кийин жаш чоң адамдардын үйгө барып дуа кылып койгон, экзамен отуруп алайын деп. Ундан кийин жумаларда имамдын тоорусунда отурат элем да. Мындакты имам болсо мен туурасында отуруп, имам мен экзаменден өтүшүм керек, дуа кылып берип коюңузчу деп. Ар караганда макул дейт. Ундан кийин жума биткенден кийин дуа кылып экзаменден өтүш керек болгон балдар бар экен, булардын аматы менен берип өтүп кетсин деп Кудайга шүгүр. Ундан кийин экзаменге баргам. Энди ото жакшы билеби го, короче. Ла хаула куввата илля билля деп басып атам деп Кудайга шүгүр, братан. Ошондой болуп келип калдык да, брат, Кудайга шүгүр мына. Ундан кийин 9 күндүк экзаменден өтө албагам Бишкекте.
ошондой бермете чекек күлүп, Исмаил сен мындай кылып жүрсөң Кореяга барганда болбойт деп. Жака келем деген балдар да ошондой азыраак окуп калса дагы бир ушундай эме жол бар экен да, ошондой жол, Эми жолу бар. Ошондой жолдору бар деп коеюн.